Руководитель аппарата устроил свой секретарша и родственника, советника Төрөгов в этот отдел дейт. 72 объект деген эмне деген нерсе, урматтуу депутаттар? Бул биздин ата бабаларыбыздан келаткан мүлүктөрдү сатып атат. Кандай менин акым жок. Жок, ошого тийиштүү маселелерди айтпайсыңар, анан башка нерселерди айтпай анда. Да, bir mesele çıkıp kaldı da. Bizdin aparatta иштеген адамдарды эмнедеги ошо эч кимге айтпай сокращение болуп атат да. Ошолорду жок дегенде аттестационный комиссия түзүп, бир карап, особенно информационный технология отделинде 8 адамды эме кыскартып таштаптыр. Ошо менен кошо өзүнүн мына мисалы жазып атат. Руководитель аппарата устроил свой секретарша и родственника, советника Төрөгов в этот отдел дейт. Ушул кандай болсун, биздин өзүбүздүн жогорку кеңеште ушундай болсо, анан кайсы профсоюз, кайсы эмени карайбыз, кайсы кыргыз потребсоюз деп атам да. Ошону карап чыгып силер мына эме парламентти башкарып тургандан кийин ошол тиешелүү комиссия түзүп, ошол биздин жок дегенде, ошол бизде жок дегенде парламентте адилеттүүлүк болсун деп атам да. Урматтуу депутаттар, азыркы разыйда көтөргөндө убакытым жетпей калды эле, кошумчалап коеюн. Профсоюздар боюнча маселе көтөрүлдү. Бул профсоюздар Кыргызстанда 72 объекттин сатып берген. Азыркы күндө биздин ата бабаларыбыздан келген имараттарды саткан профсоюздарда 29 адам ошону монополия кылып алып туруп, мамлекетте уурлук кылып атышат. Бир өкүлү президент аппаратта, бир өкүлү ген прокуратурада биз эмне кылышыбызды билбей калдык деген кайрылуулар келди. Мен суранат элем, азыр улуттук коопсуздук кызматы ушундай багытта катуу иштер жүргүзүп атат. Ушул маселеде дагы текшерүү жүргүзүп берсе. Себеби дегенде, биз бүгүнкү күндө мына жайкы каникулдарда профсоюздар бирин да кабыл албайт. Биздин эмгектенген ата-энелерибиз, жалпы эл журтубуз ушулар сатып бүткөндүн азабын көрүп атышат. Булар болсо Швейцарияга уже катар-катар үйлөрдү салып алышыптыр. Булардын ошол коргоочулары ким маселени көтөрсө Куда сөөгүнө чейин келип, жээн тагаларынан бери айттырып маселени жаптырып коюп атат. Президентибиздин алдыгына кирген тизме жогорку кеңешке кайра кайткы чейин 3 список жок болуп кетип атат. Шотный палата текшерип чыккан. 72 объект деген эмне деген нерсе, урматтуу депутаттар? Бул биздин ата бабаларыбыздан келаткан мүлүктөрдү сатып атат. Мына биздин ырыскыны, келечек муундун ырыскысын биздин мамлекетти ким тоноп атат? Кимдин күчү жетет буларга? Бүт положенияны өздөрү өзгөртүп алып туруп, биз 6-чы созутта дагы мыйзам өзгөрткөндө булар арка кайтартып берген. Биз чыныгы мафия менен, чыныгы элдин ырыскысын урдап аткандар менен күрөшөбүз деп шайланып келген болсок, ушундай иштерди кылайлы. Ушулар саткан 70 объекттин элге кайтартырганга бел байлап турайлы. Рахмат. Кандай менин акым жок. Жок, ошого тийиштүү маселелерди айтпайсыңар, анан башка нерселерди айтпай анда. Ошо мыйзамды карап атабыз азыр биз. Мен иск айтып атам. Туура өзүңүзгө тиешелүү маселени көтөрүңүз, бирок айтып атам, ошо мыйзамга тиешелүү маселелерди айтпайсыңарбы? Процедурный экинчи микрофон. Урматтуу төрайым, баарын түшүнөбүз, баарын билебиз. Сабыр кылалы. И так эле парламентте кичине мындай напряженка болот. Сүйлөгөнү келгенде сүйлөшүбүз керек. Профсоюздар боюнча мен да колдойм. Профсоюздар Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз өлкөсүндө экономикага салым, элдерди эс алдыруучу, элдерге пайда, услуга көргөзүүчү жер. Бирок кичине акыркы убактарда өтө начарлап кетти. Күндө мага жазып атышат. Жетөгүз боюнча, Көлдөгү профсоюздун курорттору боюнча, Чүй областындагы курорттору боюнча. Ошон үчүн мен мына фракциянын чечими керек болсо, Нурбек Садыкович, урматтуу төраган жардамчысы, биз чечим чыгарып берели. Мына эмдиги жумага чейин фракциянын чечимин керек болсо, биз кеңешип чечим чыгарып берели дагы, комиссия түзөлү да профсоюздун баарын текшерели. Элди сыздатып какшатып бүтүштү профсоюз деген эме. Да өзүнчө орган, билем, түшүнөм, бирок ушуну айла жок,
урматтуу төрага, айтканга мажбур болуп атабыз биз. Айла жок. Ошондуктан эки депутаттын астында айтып кеткен мына Атазов депутаттыкында Айбек Осмоналич Айбек депутатыбыздын дагы сунушун колдойм. Профсоюз боюнча жогорку кеңеш кийлигиш айла жок, кийлигишкенге туура келип атат. Рахмат. Ушул профсоюзга кошулуп эле менде дагы бир мамлекетте бир көйгөйлүү маселелердин бири Кыргыз Потребсоюз деген болгон. Кыргыз Потребсоюздун республиканын кайсы районуна, кайсы айылына барбасаң, жана магазиндери, дүкөндөрү, же болбосо ошого караган имуществолору талкаланып жатат. Бул менчиктин түрү боюнча мамлекеттикиби же коомдук бирикмеби, бул элдики да. Ушул маселени да кошуп койсок жанакы профсоюздорго. Андан кийинки маселе. Мына Нокат районундагы территориалдык ооруканага 2020 жылы жана красный зона деп коет, көптөгөн медсестралардан арыз түштү. Кайрылууда Токонова, Апиева, Нышанбай кызы, ошондой эле жана башкалар ошол красный зонада иштеген эмгек акыларын мамлекет тарабынан атайын көрсөтүлгөн. Алмаз Акунжанович, ушул күнгө чейин ала албай арызданып жүрүшөт да. Ошол эле территориалдык больницанын Россия колхозунда Зулпуев айыл өкмөтүнө 2 этаж төрөт үйү турат, иштебестен талкаланып. Бирок дагы деле жаңы здание салганга биз аракет кылабыз. Ошол эле территориалдык больницанын ошонун жанында Караташ айылында туп диспансер турат, талкаланып 1,8 гектар жери колмо-кол өтүп кетип атат. Караташ айыл өкмөтүнүн жетекчиси бул жака арыз менен кайрылып атат. Каров деген. Ошондой эле Жаңы Базар айылындагы оорукана. Мен ойлойм, ушуга дагы бир комитеттин чечими десеңиздер, комитеттин чечими, фракциянын чечими десеңиздер, фракциянын чечими. Бир комитет, парламенттик бир комиссия түзүп, ушул боюнча да бир текшерүү алып алса.